Аллах Таала силерди күнөө же ката кылбай турган кылып жараткан жокмун дейт. Ката кетире турган, күнөө кыла турган кылып жараттым. Бирок ошонун арасында мага эң сүйкүмдүү өмүр күнөөсүнөн тез арада тооба кылгандар дейт. Устаздардын бири да сонун сөз айтат буга. Ошол тез арада тооба кылгандар деген сөздүн ичинде бир сөз бар дейт. Күнөөнүн өмүрүн узартпаган, күнөө чөйрөсүндө кыскараак жашаган, болушунча ката экендигин, күнөө экендигин эртерээк түшүнгөн деген сөз дейт. Ошол адам Аллах Тааланын алдында сүйкүмдүү болуп эсептелет. Мунун дагы өйдө болду чечип койсок болот. Баштан ала турган болсок, күнөө кылган адам бар. Анан күнөө кылып туруп, күнөөсүнө тооба кылган адам бар. Күнөө кылып туруп, күнөөсүндө каталарында көкпеттенип аягына чейин турган бар. Буга мисалдаштырып коелу. Мисалы Аллах Таала адам атаны жаратып, периштелерге сажда кылуу буйругун берет. Анын арасында шайтан да бар болчу. Шайтан сажда кылбайт. То есть ошол жерде көрүнүп турат, түздөн түз Аллах Тааланын буйругуна каршы чыгып күнөөкөр болгондугу. Анан шайтан сажда кылбай, Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгып, Аллах Тааланын каргышына калат. Эмне үчүн сажда кылбагандыгы суралганда, ал топурактан, мен оттон жаралгам дейт. Устаздардын дагы бир жакшы сөзү бар. Периштелердин сажда кылгандыгынын себеби буйрук кылганга карады, буйрук кылынганга эмес дейт. Шайтандын сажда кылбай койгон себеби буйрук кылганга караган жок, буйрук кылынганга карады. Ошондон ал топурактан деп атат да.